Саламатсыздарбы. Бүгүн бизде маекте Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Россия Федерациясындагы мурунку өкүлү Асхат Алиев. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Асхат мырза, студиясына кош келиптирсиз. Мына бүгүнкү күндө биздин мамлекеттен Кыргыз Республикасынан көптөгөн жарандарыбыз сыртка чыгып, Москвада айрыкча иштегендер көп. Алар менен сиз мына бир топ убакыт тыгыз иштеп, алардын ар биринин көйгөйүн, чой жайын, иштеп жаткан иштерин жана ошондой эле ошол чет жакта жүрүп жасаган ийгиликтерин, негизи эле ошол жердеги биздин мигранттардын өмүр бая жөнүндө сизге кененирээк маалымат болуш керек. Ошол жөнүндө коомчулукка азын аулак кеп коюп кетсеңиз. Рахмат. Биз ушул Россия Федерациясында Ички иштер министрлигинин өкүлү кызматында 2014 жылдын ноябрь айынан баштап өздөгү жылдын май айына чейин кызмат өтөдүк. Азыркы күндө биздин Ички иштер министринин буйругу менен КМШ мамлекеттер арасындагы уюштурулган кылмыштуулукту жана кооптуу кылмыштарды координациялоо бюросунда ошо Кыргыз Республикасынын өкүлү болуп, ушу директордун орун басары болуп кызмат өтүп атабыз. Сиз башка жумушка которулдуңуз, жакын арада эле? Май айынан ошо биздин Ички иштер министринин буйругу менен ошо башка жумушка которулдум. Бул бюро 1993 жылы өкмөт башчылар, КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын чечими менен Ички иштер министрлигинин министрлердин кеңеши алдында түзүлгөн. Бул жерде 10 мамлекеттен өкүлдөр бар. Ошолор директордун орун басары болуп эсептелет. Азыркы күндө ошол жерде кызмат өтүп атабыз. Бул Москва шаарында жайгашкан Ички иштер Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин зданиясында ошол жерде. Мен жогоруда сиз суроо берип кеткендей, ошол сиз бүгүнкү күндө тыгыз байланышта иштеп жаткан биздин мигранттардын абалы кандай? Азыркы күндө мына салыштырмалуу мен Россияга биринчи жолу 2012 жылдан баштап командировкага барып баштаганбыз. Ошол күндөн баштап айтсам, андан сырткары 2014-тө мына ошол жерге барып уже постоянно иштеп баштадык. Андан бери бир топ өзгөрүүлөр болду. Ошо 2012 жылдагы мигранттардын абалы азыркы күн экөөнү салыштырсак бир топ өзгөрүүлөр болду. Азыркы күндө мигранттарга бир топ жеңилдиктер берилди десек болот. Адамдардын ою, көз карашы мигранттардын бир топ өзгөрдү десем жаңылбайм. Өз укуктарын мурдагыдан көбүрөөк билип, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой азыр ушу мигранттардын 95% деп айтсам жаңылбайт болушум керек. Ушул соц тармактарда отурушат, бири-бири менен маалымат алышып, маалымат бөлүшүп, мурдагыдан такыр башкача өзүнүн укуктарын билип калышты. Мурда баягы эң көйгөйлүү маселе болуп ушу мигранттар арасында ушу кылмыштуулук болуп келген. Анын ичинен уюштурулган кылмыштуулукка абдан көп баягы жабыркашканда, анан азыркы күндө ушу ар ким өзүнүн укугун билип, мына биз иштеп баштаган күндөн баштап көпчүлүгү өз убагында келишип, арыз менен кайрылып, өзүнүн укуктарын коргогонго баягы иш аракеттерди кылып атышат десем жаңылбайм. Сиздерде түшүндүрүү иштери кандай болот? Атайын бир диаспора чогулуп турасыздарбы, же болбосо атайын бир агент сыяктуу өкүл балдарыңар ошол жаңылык болгондо, маалымат жеткиргенде ошол биздин жарандар бири-бири менен кандай жактан, же сиз жогоруда айткандай социалдык тармактар эле бири-бири менен байланышып турушат? Бул эң биринчиден биз ушул иштеп баштаган күндөн баштап биринчи кезекте ушул массалык маалымат каражат кызматкерлери менен тыгыз байланышта иш алып баштадык. Андан сырткары ушул социалдык тармактарда түшүндүрүү иштерин, кылмышты алдын алуу, профилактика деп айтсак болот. Ошондой иштерди көп жүргүзүп баштадык. Ошонун натыйжасында бир аябай жакшы жыйынтык болду десем болот да. Биздин баягы мигранттарга эми Москва чоң мегаполис. Анын ичинен Россия Федерациясы өзүңүздөр билгендей
ошол жактан мына могу соц тармак аркылуу эле бир топ маалыматтар таратабыз. Андан сырткары жанагындай профилактикалык иштерди жүргүзүп, алдын алып, баягы элдерге маалымат жеткизип, кандай кылмыш болуп атат, ошондон кандай сактаныш керек дегендей ушундай маалыматтарды өзүбүздүн баягы соц тармактарга жазабыз. Андан массалык маалымат каражат кызматкерлери алышып, андан дагы таркатып турушат да. Менин билишимче, ушул Россия Федерациясынын президенти Путин бир биздин кыргыз жарандарына жеңилдиктерди бергендей болду эле. Анын бирин айта кетсек, Кыргызстандын айдоочулары өз ошол эле Кыргызстандагы эле правасы менен Россияда да айдап жүрө берсе боло тургандыгы жөнүндө бир жакшы самалык болду эле. Ошондой жеңилдиктерди биздин жарандар колдонуп турушабы? Алар бул жөнүндө маалыматы бар да алардын, Мына ушул жылы бизде айдоочулук күбөлүк боюнча абдан чоң маселе жаралган мигранттар арасында. Анткени 10 миңдеген, 100 миңдеген биздин мигранттар ошо айдоочулук иш кылып, ошол жерден баягы үй бүлөсүн багышат да. Анан жанагы ошо айдоочулук күбөлүк, Орусиянын айдоочулук күбөлүгүн алыш керек, экзамен тапшырыш керек деген маселе жаралгандан кийин коомчулук арасында, ошо мигранттар арасында аябай бир баягы ачуу маселе турган. Анан мына үстүбүздөгү жылдын 19-июнунда мамлекетибиздин президенти Алмазбек Шишанович Россия Федерациясына болгон визитинде ошондо бир чоң маселе десем болот, ушул маселени сүйлөшүп, мына жакынкы арада Россиянын президенти кол коюп, азыр мына биздин жарандар, биздин ошо айдоочулук көлүктөр менен иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул абдан чоң жеңилдик десем болот. 100 миңдеген биздин ошо жарандар ошону менен иш кылышат. Азыр аябай жакшы болду деп айтсам болот. Андан тышкары биздин Кыргызстан жарандары өздөрүнүн кесиби менен кандай жерге болбосун ишке алына тургандыгы жөнүндө дагы бир өзүнчө бир буйрук чыккан, менин билишимче да. Бул боюнча биз жанагы таможенный союзга кирген күндөн баштап бир топ биздин жарандарга бир топ жеңилдик болду. Бул биринчиден жанагындай патент албайт, биздин жарандар патент албай, ошол жана иштөө келишимин түзүп, ошонун негизинде ошол Россия Федерациясынын аймагында иштей беришет. Ошондой жеңилдиктер бар. Дагы бир топ жеңилдиктер бар. Ошол бул биз таможенный союзга кирген күндөн баштап көптөгөн жеңилдиктер түзүлдү. Менимче биз мына сиз айтып атасыз, жана биз дагы массалык маалыматтан билгенибизге караганда ошол СНГда, Россия жергесинде бир топ жеңилдиктер жана башка укуктар жөнүндө биздин жарандар кененирээк маалымат алышса, мүмкүн алар барып ошо иштегенде, жумуш кордонушкондо жана көп айтылат эмеспи, Россияда жүргөндө Россиянын милициялары кармайт, штраф алат, бир топ бир басым, кысым көрсөтүлөт деген нерселерге мүмкүн өздөрүнүн укугун коргоп алганга жеңилирээк болмок деген ойдобуз. Дагы бир нерсе, ошол мисалы үчүн Москва шаарынын укук органдары, мисалы үчүн ошолордун милициялары биздин ушу жеке кыргыз жарандарына болгон мамилелери кандай? Себеби деген бир тараптан уксаң, жок, алар деген ушу кыргыздарга деген бир башкача мамиле жасап, Кыргызстандан келет абыз дегенде башкача мамиле кылат деп айтышат. А кээ бирөөлөрү деген тескерисинче ушул кыргыздарга кысым көрсөтүү көбүрөөк деп айтышат. Мунун кайсысына сиз макул болосуз? Эң биринчиден айта кетсек, бул мына биздин мигранттардын көпчүлүгү ушу Москвага барышат, Москва шаарына. Москва шаары бул абдан чоң дүйнөдөгү мегаполистердин бири. Анан ушундай чоң мегаполиске баратканда көпчүлүк биздин мигранттар баягы даярдыгы жок, маалымат жок, жана тил маселеси дегенде, орус тил маселеси, ошондойлор менен баягы бул жерден окууну бүтө эле кетип калгандар бар. Эч кандай маалыматы жок, билет алуу эле же болбосо жанагындай автобустар менен барып, анан жанагындай чоң мегаполиске келип калышат дагы. Биринчиден өзүнүн укуктарын билишпейт. Экинчиден ар кандай жанагындай алдамчылардын кылтыгында илинип калышат. Анан албетте ошондой болуп аткан убакта жанагындай жүрүү, ошол Москванын аймагында жүрүү баягы требованияларын
мыйзам орустун мыйзамдарын бузган учурда мындай полициялар менен көптөгөн түшүнбөстүктөр келишпестиктер ар кандай проблемалар болот. Мына көптөгөн биздин жарандар азыр өз укуктарын билгендер эч кандай баягы мындай айтканда проблема жок. Наоборот, башка келген мигранттарга жардам берип жүргөн дагы мигранттар көп, андан көп учурлар. Сиз менен мынакей маектешип туруп, мен ойлоп атам, мындан келди биздин өкмөт тарабынан мындай бир сунуш киргизсек да болот экен. Кыргызстандын жарандары ушул Кыргызстандан чек арасынан чыгып бара жатканда, Алматыга дейбизби, же болбосо Россияга же чет мамлекетке баратканда бир регистрациядан өтүшү керек. Регистрация өткөрүп жаткан жерде түшүндүрмө иштери, анын ал жерге барганда кандай укугу бар, эмне жасай алат, эмне жасай албайт, кандай укукта жашаш керек, кандай келишимдерди түзүш керек, ошол боюнча биздин мамлекетти таштап башка жака чыгып баратканда ушундай бир атайын түшүндүрмө иштери жүргүзүлгөн каттоо бөлүмү ачылса, анда биздин жарандарга дагы жеңил болмок экен деген ойдо калдык. Анда маегиңизге чоң рахмат. Менимче ошо силердин Россияда ошо биздин өкүлчүлүктүн болуусу бул абдан абзел. Анткени талаада жүргөндө баары эле карайлап калат эмеспи, кимге барарын, кимден документ сурарын, кандай шарттар болорун. Сиздер ошол жерде болуп бир аз түшүндүрмө ишин берип турганыңыз, мен ойлойм, бул биздин ошол жакта иштеп жаткан мигранттарыбызга абдан эле пайдалуу болуш керек деп. Мына сиз жогоруда айтып кеткен маселе боюнча миграция кызматынын жетекчиси Москвага 2 жолу командировкага келген. Ушул убакта мына элчиликте элчи менен биргеликте ушул диаспора өкүлдөрү менен жолуккан учурда ушул маселе көтөрүлгөн. Ошондо ушул кызматтын жетекчиси бул жерде мына ушул аэропорттордо биздин мигранттар чыгчу жерлерде ушундай түшүндүрмө иштерин жүргүзөбүз деп ушул суроо көтөрүлгөн да, айтылган. Бул маселе көтөрүлгөн. Муну чечебиз деп айтылган. Бул негизи аэропорттон же болбосо чек арадан түшүндүрмө иши жүргүзүлүү. Бул деген абдан эле одоно жана туура эмес болуп калат. Менимче ошол ар бир Россияга чыгып бараткан жаран бир жума мурда билет алардын алдында бир катталуудан өтүш керек, регистрациядан. Ошону өтүп жатканда аларга айтыш керек, мисалы үчүн 1 саат убакыт бөлүп келесиңер, 1 сааттын ичинде ошо түшүндүрмө иштери жүргүзүлөт. Эгерде таптакыр эле болбой бизден өкмөттөн же болбосо бир ошол ички иштер министрлигинен же болбосо ошол МИД эл аралык биздин министрликтен дагы биздин каржы маселеси тартыш, биз андай атайын штат ача албайбыз десе, ошол эле кетип жаткан мигранттар 50 сомбу же 100 сомбу ошол регистрациялардын алдында төлөсө, ошонун эле негизинде алар деген алардын укугу кандай болору жөнүндө кененирээк маалымат түшүндүрүп берсе, менимче биздин мигранттарга жеңил болмок. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, бул мигрант болуу, чет жака чыгып иштеп келүү, бул агым жакын арада токтобойт. Анткени биз сиз жогоруда айтып өткөндөй бажы биримдигине да киргенбиз. Бүгүнкү күндө дагы деле болсо ошол чет жака иштеп бир эле акча таап келүү эмес, ошол жактан бир топ бир опыт алып келүү, же болбосо башка элдин жашоосун да көрүп келүү деген сыяктуу биздин жарандар дагы деле барып турушат болуш керек. Ошол сиз жогоруда айтып өткөн мигранттар мисалы үчүн чогулуп сүйлөшүп же бир маектешип калган учурда биздин өлкөнүн жакында болуп өтө турган президенттик шайлоого алардын көз караштары кандай, же ал жөнүндө маселе көтөрүлбөй калышты? Негизинен баягы четке чыгып ушул чет жерде жүргөндө мекенине көз караш башкача болот экен. Башкача деген ушул мекенин баркын билет экенсиң дегендей. Анан ушул биздин өлкөбүздө болуп аткан ар кандай кырдаалдар, ар кандай болуп аткан нерсенин баарын ушул мигранттар башкача кабыл алышат. Жүрөгүнө жакыныраак кабыл алышат. Биздин мамлекетте эмне болуп атат, жакшы болсо экен деп баары. Анан мына жогоруда сиз айткандай баарынын эле баягы сүйлөшүп келгенде баарынын эле ою ушул жакшы тынч ынтымакта бир жакшы ушул мамлекет үчүн чоң бир жакшы иштерди кыла турган бир патриот президент шайлап алсак деген эле ойдо.
баарындыкы. Ушул эң биринчиси ушул мамлекетибизде тынччылык болсо экен деген. Маегиңизге чоң рахмат. Дагы бир жолу менимче муну көрүү менен биздин сырт жакта жүргөн мекендештерибиз бул өздөрүнө бир жакшы нерселерди каалап болуш керек. Мындан да тыгыз байланышып иштешип туралы, анткени биздин чет жакта жүргөн жарандарыбыз, мекендештерибиздин тагдыры, алар менен болуп жаткан окуялар бизди дагы четте калтырбайт. Биз дагы болушунча колубуздан келишинче жардамыбызды берип турабыз. Рахмат, чоң рахмат. Ушуну менен маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге Ички иштер министрлигинин Россия Федерациясындагы мурдагы өкүлү Асхат Алиев маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.